Атанын улуу болуу урмат, элдин улуу болуу кымбат демекчи коомдук жана мамлекеттик ишмер Насирдин Исановдун 70 жылы болуп өттү. Кыргыз элинде аттын кашкасына таанымал, эмгеги менен таңкы чолпондой жаркыраган инсандар аз эмес. Ошолордун бири Насирдин Исанов. Насирдин Исанов жерге өзүнүн чыгыш тарабындагы Көкбел айылында туулган. Балалык чагы согуш мезгилине туура келгендиктен жаштайынан эмгекке бышып, көзү каныгып, ал эмес техниканы үйрөнүүгө далалат кылат. Насирдин Исановдун бирге жүрүп, бирге окуган досторунун айтуусуна караганда, Насирдин Исанов көп балдырда эле жупуну, бирок дайыма сабакты мыкты окуп, алдыңкы катарда жүргөн. Анын сүйүп окуган сабагы математика эле деп эскерет бирге окуган классташ досу Жоробек Таштемиров. Математика мугалими Алексеевичти жогору баалап, сабагын сүйүп окушкан. Агайдын менин сабаган 3 деген баал алсаңар, Москвада 5ке окусуңар деген ишенчин бат эле актады. Ушул чөлкөмдөн биринчилерден болуп, Москвада инженердик курулуш институтунда окуп, биринчи семестрде 22 студент ичинен жалгыз Насирдин Исанов 5 деген баа алган. Украина улутундагы кыз 4, ал эми азербайжандык бала 3 деген баа алышкан. Мына ушул ийгилиги эле кыргызды дагы бир чыгаан уулунан үмүттөндүрүп турду. Насирдин Исанов биздин Кыргызстандын биз сыймыктана турган атуулуу Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Насирдин Исанов. Кыргызстандын эң чыгаан атуулдарынын бири деп биздин ноокаттын элдери дайым сыймыктануу менен атап жүрөбүз. Насирдин Исанов келечекти көрө билген көсөм, эл байлыгына көз артпаган, элим деп, жеримде күйүгүп иштеп, ар дайым өзүнүн кызыкчылыгын эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн инсан болгон. 2013 жылы Насирдин Исановдун 70 жылына карата райондун борборунда жайгашкан эс алуу багына эстелиги тургузулду. Эстеликтин ачылышына Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев жана ошондой эле экс-премьер-министр Жантөрө Саттыбалдиев жана башкалар катышты. Ошондой эле Насирдин Исановдун музейи ачылды. Музейге иштеткен буюмдары, алган грамота сыйлыктары жана кийим-кечелери коюлду. Ошондой эле Насирдин Исановдун 70 жылына арналып чакан концерт болуп өттү. Сентябрда биздин ушул маданият райондук маданият бөлүмүндө Исановдун 70 жылына карата обончулардын, өнөрпоздордун поэзия жанрындагы, очерк жанрындагы кыскасы ушул маданият тармагында чоң мелдеш болуп өттү, конкурс болду. Элдин ичинде ошол Исановду сүйгөн, Исановду баалаган таланттуулар көп экен. Бир топ жакшынакай чыгармалардын күбөсү болду. Тазалыгың ала тоонун суусундай, жаралгансың кыргызымдын туусундай, өрнөк болуп өмүрүң журтуңа, сен эскерип турат элиң алдыңда, өрнөк болуп өмүрүң журтуңа, сен эскерип турат элиң алдыңда, сен эскерип турат элиң алдыңда. Адам баласы байлыгы менен, бийлиги менен элдин жүрөгүнөн орун ала албайт. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмектен эскерсин демекчи. Насирдин Исанов жөнөкөйлүгү, кең пейилдүүлүгү, ак кызматы менен гана элдин жүрөгүндө кала берет.